Мына өзүңүздөр билгендей, Ат баш району республикада эң бийик тоол райондордун бирине кирет. Бүгүнкү күндө Ат баш районунда 11 айыл өкмөт, 19 айыл бар. Бардык айыл өкмөттөр район өзү баштап дегендей дотацияда турабыз да. Өндүрүштүк мекемелерден бизде ушул сезон менен иштеген ушул сүт заводубуз бар. Замандаш партия салды эле. Бул сүт заводубуз жылдын ушу апрель айынан баштап октябрдын аягына ноябрдын 15-ине чейин иштейт, убактылуу гана иштейт да. Андан тышкары мына 1 жыл болуп калды. Ат башта кирпич завод бар. Ошол жекешкелердин жардамы менен курулган. Бул кирпич заводдо быйыл толук кандуу иштей алган жок. Себеби дегенде тиешелүү документтер абдан кечирээк бүтүп, элге мындай толук продукция бере албай калды. Кудай буйрса 2 жылдан баштап толук мындай айтканда толук иштейт деп ойлоп атабыз да. Андан тышкары ошол эл арасында ушул соода өнөр жана логистикалык борбор боюнча ар кандай кептер айтылып атат. Буга чейин эл арасында туура түшүнүштөрүбүз колубуздан келишинче жүргүзүп келдик. Эгерде Кудай буйруп мына ушул логистика болбой иштеп калса, келечекте ушул 15 миңге чейин жумуш орду түзүлөт деген кеп болуп атат да. Мунун ичинен ушул өз ара келишим боюнча 80-90% ошо биздин жергиликтүү ат башкыктар иштейт. Себеби дегенде мына ат башынын балдар кыздар толук иштегенге толук мүмкүнчүлүктөрү бар, билимдери жетиштүү. Бүгүнкү күндө ушул миграция комитети аркылуу райондук тиешелүү ушу адистердин тиешелүү документтерине жараша кабыл алуу иштерин түзүп тизмелерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары ушул жана да айттык, ушул эгерде ошол жумуш орунда түзүлүп калса, ушул өндүрүштүк ишкана иштеп калса, ушул жалгыз Ат баш районубуз келечекте ушул облусту мындай айтканда дотациядан чыгарган чоң бир проект болуп эсептелет эле да. Бул келечекте мына ушул айтылып атат азыр, ушул подоходный налогдон 100 миллион сом тегерегинде акча түшөт деген кеп бар да. Эгерде ошондой акча түшкөн кезде, мына биздин Ат баш районунун центринде туугандар калп айтырбайт. Мына 20 миллион сом тегерегинде бала бакча салынып атат. Эгерде ушундай бала бакчанын 5 айына түшөт дегенди билдирет да, салыштырып айтканда. Бүгүнкү күндө ошо элибиз мындай айтканда эл арасында колдоп аткандар да бар, толук түшүнүк жетпей мындай айтканда каршы болуп аткандар да бар. Бирок элдин көпчүлүгү мындай айтканда ушул проекттин күтүп атат. Жаз алды менен толук иштери башталат деген маалыматтар бар. Жаз алды менен толук иштеп калса, жана да айттым, ошол жака толук биздин ат башынын балдар кыздары барып иштемекчи. Учурда өкмөт башчыбыз келип капсула салган. Андан бери ушу аба ырайына байланыштуу курулуш иштери токтоп турат. Ал жерде азыр бир 10 сантиметрдин тегерегинде кар бар. Марттын айы, апрель менен толук кандуу курулуш иштери башталат деп күтүп атабыз. Азыр бир 270 кишинин тегерегинде катталып бүттү. Кесибине байланыштуу мына жанагындай оор жүк айдаган шоферлорду катталып атат. Курулуш иштерине тиешелүү сварщиктер катталып атат. Пескоблок тизгендер катталып атат. Баардык кимдин кесибине жараша бөлүп каттап атат. Бир да мындай айтканда келген кишини сенин документиң туура келбейт экен же кесибиң туура келбейт деп четке каккан жок. Баарын тең каттап туура түшүнүштөрүн жүргүзүп атабыз да. Андан тышкары мына биздин өзүбүздүн биринчи кабаттан дагы ушул нарын эркин экономикалык аймагына кабинет бердик. Ремонттор толук бүтүп калды. Бүгүн эртеңден кызматкерлер келет да толук бияктан ушул элдер менен чоң иш алып барат деп ойлоп атам. Колдон келген толук шарттар түзүлүп берет. Андан тышкары ушу маалымат алганда ушу биздин атуулдар келип атат, аларга дагы колубуздан келишинче маалыматтарды берип кабыл алып атабыз. Бизде мындай да, бизде могу логистикалык центр курулат деп Ат башка проекти келиптир. Эми бул жакшы мындай алып келгенде элге, журтка жакшы эле проекти. Мындай карасакчы, анан жумуш орундары түзүлөт экен. 4-5 мамлекеттен мындай айткандарына караганда завод, фабрикалар курулуп, өзүбүздүн продукцияны өзүбүз өндүргөндө, жок жерде өндүргөндө ошо Кытайга андан арда чыгарганга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Анан өзүбүздө жанагы 10-15 миңден жумушчу болот деп атпайбы? Бул деле жакшы болот эле. Мынау өзүбүздөн болуп калса да, ушу жергиликтүү Ат баш элинен, Ат башынын жаштарынан иштеп калса жакшы. Анан баягында 13-үндө чогулуш болуп, ошо элдин көпчүлүгү түшүнбөстүктөн жер Кытайга өтүп кетет экен, тигинден деген мынтет экен деп туура түшүнбөстүктөр, маалымат туура жетпегендиктен ушундай болду да. Анан эми ошол жерден комиссия түзүлүп, ошо комиссияда эми ошо документтерди көрөлү, кандай экен деп бүт баарын караштырып неметсек, мындан сез документин берди. 45 немеден Калинин айыл өкмөтүнөн мөөнөтсүз алыптыр, сез нарынча. Анан анын документин, договорун, картасын көрдүк. Аныкы эми мындайча алганда
туура эле экен закон. Урматтуу туугандар, биринчиден жалпы Кыргыз элине биз ушу ат башы жергесинде өткөндө 13-үндө чоң чогулуш болду. Элдер нааразычылык кылып бир 100дөн ашык киши келип, администрациядан СЭЗдин өкүлү, директору келди. Жер бул чынында СЭЗге берилип атат 49 жылга. Ар бир айылга барып, элдин таза жергиликтүү калктан комиссия чыгышын талап кылып атабыз. Себеп дегенде эртеңки күнү айыл өкмөттө иштеген же бир тааныш билиштери болуп калса, эртеңки күнү алар баягы кандай чечим кылат деп эл ишенбегидей болбосун деп, биз ошон үчүн жергиликтүү калктан 5тен болобу 10дон болобу комиссияга чек койгон жерибиз жок. Канчалык көп болсо жергиликтүү калктан болсун деп атабыз. Ошонун негизинде Кудай буйрса топтоп, анан кийин биз СЭЗдин документациясы менен полный таанышып, аны дагы биз түшүнгөндөрүн өзүбүз түшүнүп, түшүнбөгөндөрүнүн независимый эксперттери бар. Ошол кишилерге берип биз полный документацияны ийне жибине чейин иликтеп туруп, анан биз комиссия тыянак чыгара алды деп атабыз.